2010 жылы сабак бере баштадым 5 мектепте. Анан келер менен эле баягы традиционный метод деген окуп аткы. Келдиң, балдар, теманы жазабыз, числону жазабыз, анан тема мындай. Ушунда Александр Македонский тема эле. Анан айтып баштадым. Жаздым, бүт бардым доскага. Анан балдар, кара байкасам, жарымысы телефонда отурат, жарымысы такта отурат, бирөөсү жазып атат дегенде анан кызыгы жок да. Мен таң калдым. Может, я не так преподаю деп. Может, кызыксыз? Может, мен башкача айттым деп. Булар айтсам, келинти уже мага чейин эле көңүлү жок экен да сабакка. Жөн эле атасы айтты, ата-энеси айтты. Болуш керек ошо мектепте. Ооба. Жөн эле ушу МБ болбош үчүн элечи. Келген жок деген. Анан ойлоп калдым, балдар эмне кызык жок болду. Может, тема оор. Может быть, не та методика. Бир мыкты окуган окуучу айтты. Онтбек Эржибаевич бизде чайтса буга чейин мугалимдер болгон дейт. Анан кызыксыз, анан аларга да ушундай эсине алды да, эгерде мугалим келсе, значит кызыксыз өткөрсө бизге убакыт өтүп не кылабыз деп. Анан ойлоп калдым, балдар бул туура эмес иш. Бир чогулуп иш кылалык дедим. Мен го теманы түшүндүрөм. Силер мага жардам берсеңер, иштеп, мен болсо силерге тапшырма берем. Ушу тапшырманы аткарсаңар эле, ушу силердин жардамыңар болот деп. Анан кандай кылалык деп. Анан баштадым. Теманы башына жаздым. Анан, мисалы, Александр Македонский окугам. Ушуна стрелка кетти. Завоевание персидской державы. Кайсы жылдары бүт баарын таблица схема боюнча жазсам, балар таң калып калпайбы. Онтбек Эржибаевич, это как ты? Да вот так я просто нам понравилось. Давайте вот так сделаем деп. Анан если понравилось, значит хорошо деп. Орусча баарын сабак берем, орусча. Анан баары бергенден кийин анан ойлоп калдым. Кейс мындай кылсак, анан менин аялым барды, Пикирова Асель Жаркыновна деген. Ал ушу Карабатыда техникумда сабак беретин да, гуманитарий жана юридикалык сабактардан. Ал урмат, мындай кылбайлыкпы? Сен ушу таблица схема түрүн жазбайсыңбы? Ушунда, может, балким өзүшүңө жеңилирээк болуп калат деп. Мен ойлодум, почему бы нет деп. Давай деп. И толтура китептерди чогултуп алдым да. Баштадым. Биринчи 5 класстан баштадым, материалдар аны бара-бара көбөйө баштады. Мен эң башкы Ташкындан баштадым да, кырын, сак, усун, давайн, түргөш, карултарга чейин жазып, анан чайца түн үчүн эле иштедим да, күндүз жумуш кылам, кечинде кичине уктап алып туруп, эртең мененке чейин жазасың да. Ушунча 5 жыл өттү. 2013 баштадым, февральда, помню. Потом жаңы жылдан кийин болчу. Анан 2015 бүтүрдүм. Анан 2015 жылы Роза Исаковна даже кызып калды. Чалып калышты фонд отурмай ондан. Извините, это Урматбек Эржибаевич? Да. Вас фонда отурмай беспокоит. Просьба завтра к 10 без опозданий деп. Таң калып, хорошо дедим. Анан келдим мындай Роза Исаковна келип, да, сиз китебиңиз сиз жаздыңызбы дейт. Ооба. Ушундай китептер керек дейт. Бирок мындай бар да, сиздин как бы илимий даражага келтириш үчүн силердин кичинекей караш керек дейт. Бирөө научный редактор болуп дегендей. Анан Тынчбек Чорлотегиндей сунуш кылышты. Анан Тынчбек агайга барсам, ооба, уккам, Роза Исаковна мага чалды, давайте деп. Анан хорошо дедим. Бердим и 1-2 ай жок болду. Ойлоп калса керек. Ойлодум да, улуу адам, иштер толтура, мен унутуп калса керек деп. Анан 1 айда 2 айдан кийин чалып атпайбы? Урмат, жакшы жазыпсың. Сен жаздыңбы? Ооба. Ладно. Бирок кээ мындай кылалык дейт. Муякта өзгөртө берип, муну кошолук, муну алып салалык, мындай деп туруп, айтсат, июндан баштап, февралга чейин иштедик биз. 6 ай, 7 ай болуп ушундай калды.